Топчугүл Шайдуллаева, Сынык, Аңгеме. Эртемененки жаркырап тийген күндүн нуру палата көзүн ачып-ачпай, уйкусунун ортосунда шалдырара жаткан бейтаптарды козгоп жиберди. Баары тегиз ойгонуп, башын көтөрүп, бөлмөгө жан кирди. Анын үстүнө терезеси чоң палата бир баста күн табына жылый баштаган эле. Чалкасынан жаткан Шайыргүл терезеге башын буруп, бой тиреген теректер далдаасынан чала көрүнүп турган булутсуз асманды тиктегендейде көзүн албай жата берди. Турайын десе, гипске таңылган нылдай уугур буту ооруп кетти. Тепкичтен жыгылып, буту сынган күндөн бери асман түнөрүп, 3 күн катары менен жамгыр басылбады. Район борборундагы оорукананын ансыз да сыр тартып турган эски имаратынын ичи ого бетер нымдашып, салкын, мында жаткандарды чыйрыктырат. Шайыргүлдүн үйдөгү жалгыздыгы бу жерге да аны ээрчей келген эле. Анын жанында тик туруп караган кишиси жок, ал акыбалын сурап келип кеткендер да саналуу. Бу күнөстүү чакан палатада дене мүчөсүнүн ар кайсы жери сынган 3 аял жатат. Шайыргүлдөн башкасын күйөөлөрү өнтүрөп, оозуна тамак салып, суу ичирип, жанынан карыш жылбай, күн-түн көзүн тиктеп отурушат. Кандай бактылуу аялдар, дейт ичинен өксүгөн Шайыргүл. Буларды көрүп, анын бут эле эмес, көңүлү да сынды. Аялдар болсо жөн жатпай, бирде эркелеп, бирде ачууланып, бирде ыйлап сыктап, карап отурган эринин айласын алты кетиришет. Мына эзилген помидорго тайгаланып кетип, тизем сынды деген кекси аял эри эшиктен көтөрүп кирген тамакты ичмек турсун карап да койбоду. Ара алпар мунуңду, ичпеймин, көрүнүшү жакпады. Аял тескери карап жатып алды. Эркек суңган кашыгын унчукпай кайра табакка салып, анын бетин жаап үстөлгө койду. Аялы күйөөсүн капакылууну уланта берди. Ушу сен бул жерде соксойбой үйгө эле кетип калсаң жакшы болду эле. Тескери карап жаткан аял күңкүлдөй сүйлөдү. Эркек жер караган тейде ал да күңкүлдөдү. Сен басып албай атсаң, мен кантип кетем, Зукен? Тамактан кичине ууртасаң боло. Ту, деди ичинен Шайыргүл. Кандай жакшы күйөөсү бар. Мындай эр үчүн жанды кыйса болот. Эми жанындагы өрүктөн жыгылып, жан башы сынган келин да күйөөсүнө эркелей баштады. Акырын тарачы чачымды, башым ооруп кетти. Жолугумду дурусураак байлабайсыңбы? Карачы, түшүп калды. Кабагы тез-тез бүркөлө түшкөн сулуу келин жанындагы эринин аны карап атканын деги эле жактырбайт. Жүз буруп тиктебейт. Сүйлөгөн сөзүнө кээде жооп да кайтарбай коет. Көп ыйлайт. Койко баткан жигит баарына кайыл чыдайт. Келинчеги анда санда кабагын ачып карап койсо, көзүнүн агы менен тең айланат. Бул келиндин акыбалы оорураак, чалкасынан гана жата алат. Ага өйдө болуп отурганга, ары бери бурулуп кыймылдаганга болбойт. Тамакты да эптеп ичиришет. Ушугабы келип кетип карагандары көп. Өзүнүн эжеси, кайненеси, кайнсиңдиси, ери болсо кечкисин келип, түнү бою көз ирмебей жанында отурат. Шайыргүл болсо бул эки ынжык аялды карап аң-таң. Анын буларга окшогон ери болсо төбөсүнө коюп минтип каарып какшыбай, кашык сунган мээримдүү колунан тынбай өбөт эле. Ал өзүнө көптөн бери тымызын эр издеп жүрөт. Болочок жубайы так ушулардай мээримдүү, көтөрүмдүү болсо атаганат. Көңүлүнө жаккан теңин таппай келет. Жашуусу өтүп барат. Күйөөгө тийсем урунам деп жыйнап катып койгон идиш аяк, жууркан төшөктөрү чаң басып эскирип аткан качан. Базар учарды аралап жүргөндө көзүнө жакшы көрүнгөн галстуктарды, носкилерди, бет аарчыларды болочок күйөөмө деп сатып ала берет. Алар баштыктарга оролуп, бир топ жерди ээлеп шифоньеринде жатат. Эми бутум айыкса, чыккан эркекке көп эле тандай бербей, макул болоюн деп чечти ичинен. Баса албаган Шайыргүлдүн күткөнү палатага анда-санда кире калчу санитар кыз. Ал өзүнүн болгон муктаждыгын ошого айтат. Анысы көңүлү ачык кезде дитин коюп жакшы тейлейт. Кабагы салыңкы кезде ага ашыкча сүйлөй албайт, көзүн карап кошомат кылып турат. Көргөнү келгендер көтөрүп келген мөмөн-чөмөнүн жакшысын ага берет. Чөнтөгүнө тыйын тыпыр сала коет. Айланып тегеренип жакшы сөздөрүн айтып алкайт. Күнү ошого түшүп турса эмне кылат анан?
Tizesi sıngan ayal bötönçö sözmör, açık ayrım eken. Düşkümal anın janında ürgülö oturgan awuşkasy bir jakka getdi. Al geter menen 3 günden beri teskeri karap jatkan ayal kawagy jark etip beri vuruldu. Başın götürüp, sıngan butun avay suna kirewetinin üstüne oturdu. Palatadagylarga bir sera köz jügürtü, eň ulusu öz ekenin bildi. Kızlar, gelgile tanışalı. 15 gün bolsa da kovraşıp oturalı. Men atım Zura. Egizini tügöymün. Yaşım 67'de. 3 balam var. Ayal şaşpay, baldары neverleri jönünde bir topqa çeyin gözleri baktılı jaynap süylep berdi. Aytımında bar akıl esti çıkıp turmuştan öz orunu taaptır. Awuşkaňyzda jakşı kiş turbayby. Sizde abdan sıylayt eken. Şaýyrgül suqtanusun jaşyralbady. Sıylabay qara jerge girsin oşa. Hayaldyň kawagy zamatda çıtıya düşdü. Uşunu süýem dep bir gezde türelip ösken ayılımdy, atenemdi taştap, toğa aşıp, bel aşıp uşu jakka gelip kılgamda. Üniversitede çoğu okugams. Bu jaş kezinde boy kelbeti abdan kelişimdi, öňde ötüstü jigitile. Artынан dalay kızlar çurkadygy, men baş bolup. Jaşmynda, jakşı görölümdi açık bildirip, saga tiyem dep üýüne ösüm erişip gelip anan. Kadırı jok ayal boldum daga. Turmuş kurgandan keyin kıynalıp köp uyladım. Köyüm kızmatda işteydi. Men baldar menen üýde. 2 gündün birinde muny görüngen ayal azgırıp, kaydadır alıp ketebiredile. Hasır sulu erkeklerdi jaman görüm. Kızlarımdı da sulu jigitlerdi süýbegile dedim. Bulardan tımağı kursun. Hayal kolun bir şiltep alıp, kayra jazdygyna başyn koydu. Emi qırtaygan çakta awuşkaňyz sizdi jakşı görüp kalgan goýja. Şaýyrgül ayal menen süýleşini ulagys geldi. Jakşı görbeý anan. Ayal şıpdy tiktegen teýde жүзүн muň bastı. Anın azyrky akwaly eri süýgen baktyly uzayıpka takır okşup oýturdy. Doktor meni bir topqa çeyin baskanga bolboýt diýdi. Men uşunu menen baldaksız takır basbaya kalammy dep de korkup atam. Operasiyadan keyin oň butumdun bar jogun sezbey kaldım. Zuranyň gözüne jaşdy girendi. Antpeňiz-çe, aygasız, albetde basasız. Awuşkaňyz menen aldyda dagy kança konoktorgo, toýlarga barasy jeteleşip. Şaýyrgül jaňyly tanışkan ejesin janaly kalbay soratyp girdi. Gekse ayal bolsa içinden muňkanyp durdy. Awuşkan menen ekinçi bir jerge barбай kalaýyn. Konokko baram dep uşul kırsykka kawuldym da. Oşol tünkü okuya göz aldyna geldi. Erçişi bekö koşnankynan konoktup çygyşkan. Awuşkasy öýdüň jandagy kürkeden arak içemdip toktop kaldı. Bul içpeysiň üýge bas dedi. Zura darbazasyna jetip kalgan ele göğsün jetilip gelmekçi olup kayra artına vuruldu. Oşol malda emi gana kürkege baş bakkan göğsü munun özünü gözleyip gelatkanyny görüp jerden taşala koyup çap jibirdi. Zura gözüne ot çagılıp turalbay tizesin karmap oturup kaldı. Ayalın çıga çapkan awuşka kürkeden arakty doýa içip. Zurana bas üýge, göçede emne jatyp algansyň dep tildep öz jalgys üýge giret. Baldary apam kana deşedi. Anan jarym tünde ysy başlady. Apasynyň ahwalyn görüp ulu atasyny milisiýaga tapşyryp kamatyp salam dep açulandy. Kızı üýden kuup jüberem dep andan beter julkundy. Gaýrele özü ortaga düşdi. Baldaryn koygula ataňar dedi. Garaganda kayda barat dep iç açdy. Tez yardam doktorlaryna özüm taýgylanyp jygyldym dep aýtdy. Uşulарды estegen Zura gözün çılk jumup aldy. Tüşke saudan keyin palataga Zura baybiçenin awuşkasy girip geldi. Kızı kolunda ajaýyp koz güldesdi. Hadatynça şıwış çygarбай basyp ayalına partada koş koldop gülün sundu. Zuken, bul saga. Jytyp palatany kaptap aňkygan gül ayaldyň kawagyn açalbady. Al jaş çaygan gözleri menen awuşkasyny tikçiye karady da güldesteni qaydyge erhini koluna alıp dumbuçkasynyň üstüne koyup koydu. Anan gaýryle teskeri karap jatyp aldy. Ayaldyň göňüli oho beter çöktü. Taş menen urup tizesini talkylagan eriniň kolundan gül alyp oturganyna jüregi kanady. Erinen tayak jebegende ayal bu güldi görmek emes. Hoa taptakır görmek emes.
Эстеп көрсө күйөөсү ушул жашка келгенче бир ирет да гүл сунбаптыр. Ушул гүлдү жайчылык деле берсечи атаганат. Сүйүнүчтөн учат эле анда. Көтөрүп алып кошуна аялдардын баарына көрсөтүп мактанып чыкмак. Жыттап көкүрөгүнө кысмак. Абушка күндө отуруп жүргөн отургучуна көчүк басты. Бирок демейдегидей тынч, жай алып отура албады. Башын салаңдатып, сүкүт салып, кемпиринин кечирбесин түшүндү. Ал жөн эле муну аяп койду, кечирген жок. Эми үйдө деле ушул акыбал болот. Балдар ачык тилдебегени менен апасы кыйналган сайын аны жаман көздөр менен карай беришет да. Мурункудай сый урмат кайда эми ага? Байбичеси ороңдоп сүйлөп, муну киши катары көрбөй калды. Эми мындан нарыда ошенте берсе кантип жыдайт? Абушка туңгуюкка кептелгенин тойду. Сынды. Кызматтан кызматта жүрүп, дуулдап өткөн күндөрү үй бүлөдө да эркелеп, хандай, бектей жашады. Каалаганын жасады. Ага аял деген көрүнгөн жерде жаткан бир арзан буюмдай эле сезилчү. Зуура баарына чыдады, кечирди, эрки темир экен. Үй бүлөнү сактады. Анын үйдөгү ата деген кадырын жоготподу. Зуураны чыдамкай кылган анын өзүнө болгон ченемсиз сүйүүсү экенин билсе да билмексенге салчу. Анын сүйүүсүнө бир да жолу татыктуу жооп бербеди. Аялы өмүр бою муну менен жан дүйнөсү кем болуп жашады. Эми аны бутунан да майып кылып салды. Сага чала деди ичинен Абушка өзүн өзү түтөп. Анын оюн капыс өңгүрөп ыйлап жиберген келин музду. Бул өрүктөн жыгылып жамбаш сынган Гүлзат эле. Жанында отурган эжеси аны соору талбай бир топ кулбара болду. Бугун чыгарып алды окшойт. Анан өпкөсүн басып, эжесин колунан кармады. Ал канчалык шыбырап сүйлөсө да жымжырт палатада анын сөзү баарына угулуп турду. Эже, мен өрүктөн жыгылган жокмун. Мени күйөөм өтүкчөн буттары менен тепкилеп салган. Ал мени кийин дагы ушинтпейби? Палатадагылар баары Гүлзаттын эжеси да келинди караган бойдон делдейип калышты. Кайненем доктурларга өрүктөн жыгылдым деп айтты. Болбосо баламды камап коет деп жалбарды. Бутума жыгылып ыйлады. Келиндин эжеси ордунан тура калып кыйкырып жиберди. Сен эмне аны кургойсуң, Гүлзат? Каматыш керек сөкүрдү. Мен аны милицияга өз колум менен тапшырам. Өрүктөн жыгылдым десең баарыбыз ишендик да. Кылыклыкты кылып, пысмыйып жүргөнүн бутуң сыңгырдын. Жок, милицияга айтуунун кереги жок эже. Кайненеме убада берип койгом. Гүлзаттын үнү баас чыкты. Шайгүлдүн дүйнөсү аңтарылып кетти. Анын башынан ылдый бирөө муздак сууну куюп жибергендей көзү жакчая, денесин майда калтырак басты. Күйөөм жок, жалгызмын деп жабыкканы бу күйөөлүү келиндин көргөн азабынын алдында түккө турбайт экен көрсө. Түнү бою сыздаткан оорудан онтоп, өйдө боло албай, азап тартып жатып, дагы эле күйөөсүн аяган бу келиндин бечаралыгы азайып баданын музатып жиберди. Күн сайын келинчегине кашык сунуп, өнтүлөп отурган узун бойлуу, карылуу жигит көз алдына тартылды. Акмак, бети жок, жүрөгү дүкүлдөп, башы ооруп кетти. Заматта өңү бозола боло түшкөн Гүлзаттын эжеси сыртка чыгып бир барак кагазды көтөрүп кирип сиңдисине берди. Гүлзат, башыңды эптеп көтөр да милицияга арызды жазгын. Муну каматам. Жалкасына жаткан келин козголо бербеди. Аял сиңдисинин башын бир аз өйдө жөлөп, колуна ручка карматты. Эже, жазбаймын. Мен үйдөгүлөргө убада беркем дебедимби? Муну каматсам кайненем кууп чыгат. Эки бала менен кайда барам? Кимге батам? Мен жатып алып көп ойлондум, эже. Апам тирүү болгондо бир жөн. Ушинтип келин дагы солкулдап ыйлап жиберди. Колунан кагаз да, ручка да жерге түшүп кетти. Акылыңа кел, Гүлзат. Жамбашың 3 жерине сыныптыр. Бул азымчыктарды эмес. Бүткөнчө кеминде төшөктө 1 жыл жатасың. Сени үйүмө алып барып өзүм карайм. Сенин үйүңө бул акыбалда бара албаймын. Эжеси жерден кагаз менен ручканы алып, сиңдисине кайра сунду. Жаз. Эч кимиси жок жетимдей болбой жаз. Тирүү жансыңбы? Намыс деген барбы сенде? Минтип отурса ал сени биротолуп өлтүрүп да коет. Эже, мен мындан ажырашып,
Başka kүйöөгө тийсем, алда бир эркек аны урбайт деп ким айта алат? Келин башын тескери бурду. Мунун баарын угуп отурган Зуура байбиченин абышкасы биротоло жер менен жер болуп эңкейип, бөкчүйүп калды. Өңү кубарып, маанайы такыр өчтү. Байбичеси болсо тескери караган акыбалда үнсүз. Аңгыча палатага топурап доктурлар кирип, карап отургандарды тышка чыгарып, бөлүм башчынын катышуусундагы бейтаптарды кароо башталды. Палатанын доктору бөлүм башчыга ар бир бейтаптын сынган жеринин тарыхын айтып берип турду. Бөлүм башчы Зуура байбиченин тизесинин рентген сүрөтүн көпкө карап туруп суроо узатты. Жыгылганда катуу бир жерге урундуңуз беле, апа? Ооба, айланайын. Жыгылган жерим бетон болчу. Жыгылганда тизелеп калдыңызбы? Ооба. Зуура байбиче бош унчукту. Кыракы доктор унчукпаганы менен ичинен көп нерсени түшүнүп турчу. Өзүнүн тажрыйбасында аялдардын мындай партизандыгын көп эле көргөн. Гүлзат да канча суроо берсе, өрүктөн жыгылгандыгын растай берди. Зуура байбиченин абышкасы ошол бойдон келбей калды. Шайыргүл болсо, Гүлзаттын окуясынан кийин Зуура эжеси тууралуу ойлонуп калды. Анын чалына кылган орой мамилесинин төркүнү аны ар кайсы ойго жетеледи. Жок, 70ке келип, бала чакасы чоңоюп калган абышка кантип кол көтөрсүн? Бул мүмкүн эмес. Өз оюнан өзү эстеген сайын чочуп жүрдү. Кемпири ооруканадан чыгаар күнү арыктап, жүдөй түшкөн абышкасы кайра пайда болду. Ал уулу менен келди. Адатынча кызуу. Доктор үйдө Зуура байбичеге өзгөчө камкордук керек экендигин ата балага түшүндүрдү. Буту таңылган апасын уулу керебетинен арабага көтөрүп салып, сүйрөп жөнөрдү, абышка өксөп кое берди. Кечир, Зукен, кечир. Садагаң кетейин, кечир. Сенин бутуңду урган менин колдорум ылайым талкаланып калсын. Зукен, сен мендей айбанды өз колуң менен өлтүрүп эле салчы. Жашагым келбей калды. Абышка уулу түртүп бараткан арабаны жандап алып, жан калбай аялына жалбарып ыйлап баратты. Шайыргүлдүн таң калган көздөрү бир башкача алайып, палатадан чыгып бараткан Зуура эжеге кадалды. Ал ооруган тизесин бекем кармаган акыбалда башын жерге салып, арабада узап бараткан. Көздөрүнө урунбады.